Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын ишмердүүлүгү тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Асаналиев Сапарбек Тилекович Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги жана ошондой эле Насиров Мирланбек Мухаммед Ураимович Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын начальнигинин сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча орун басары. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Эскертетейин, түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан ушу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгына суроолоруңуздар, ойлоруңуздар же ой пикирлериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номери иштеп атат. Ал 0567-01-91 сандарына терип, ал жерге өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Урматтуу коноктор, дагы бир жолу студиябызга кош келиптирсиздер. Биринчи эле суроо мынакей биздин темада айтылып аткандай эле Чүй облусунун 10 айлык ушул бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүнө токтолуп өтсөк, мүмкүн болсо статистикалык маалыматтар менен биздин телекөрүүчүлөрдү тааныштырып өтсөңүздөр. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Facebook баракчасынын тиги катышчылары. Чүй облусунун 10 айлык ишмердүүлүгүнө токтолуп кетсек, 10 айда бизде 7786 кылмыш козголгон. Анын ичинен 4827 кылмыштын бети ачылган. Бул 55%-ты түзөт. Андан тышкары адам өлтүрүү кылмыштары боюнча 22 кылмыш катталып, 17-нин бети ачылып, ал 72%-ты түзөт. Андан тышкары денеге оор залал келтирүү боюнча 46 кылмыш иши козголуп, 37 кылмыш иши бети ачылган. Ошол 80%-ты түзгөн. Андан тышкары бизде эң көйгөйлүү маселе бул жерде уурулук болуп атат. Мүлк кылмыштары боюнча бул бизде 70%-га чейин тиги биздин массивти толтуруп кетип атат. Ал жерде бизде 5120 кылмыш катталып, 2310 ачылып, бул 45%-ты түзүп атат. Бул жерде дагы мал оорлук, чөнтөк оорлук, мынакей баягы белгилеп кетейин дегеним, бул жерде мынакей чөнтөк оорлуулар дагы, алдамчылык кылмыштары дагы аябай көп бизде катталып атат. Ушуларга мынакей алдамчылык кылмыштарына токтолуп кетсек, бул жерде бизде 22-жылы 1000ге жакын кылмыш катталды. Анын 524 бети ачылып, 43%-ты түздү. Бул дагы аябай материалдык чыгымдарга, биздин жарандарга көп эле алып келип атат. Келтирилген чыгым 132 миллионго неметилип, кайтарылганы болсо 37 миллионду. Бул пайыздык үстөгү аябай эле аз болуп атат. Бул немеде аябай иштерди жүргүзүп атабыз. Урматтуу жарандар. Чүй облусунун андан тышкары мынакей президентибиз дагы министрликтин жетекчиликтин немесинде көрсөтмөлөрүнүн негизинде бизде мына сервистик тейлөө деп биз мына коомдук кабылдамалар менен чыгып, ал жерде дагы 6000ге жакын жарандарды кабыл алып, бул жерде 5000ге жакын жергиликтүү органдар менен чогуу бирдикте иш алып барып атабыз. Андан тышкары мынакей бизде тиги пилоттук проект кылып, коопсуздук аймак деп Чүй облусунун мына Чүй облусунун аймагында 3000ге жакын камера орнотулган экен. Ошону азыркы немеде цифровизация, санариптештүү багытындагы жаңы заманбап камераларды орнотуу боюнча иштерди алып барып атабыз. Бул жерде айыл өкмөттөрү менен, жергиликтүү бийликтер менен, макимдер менен аябай чогуу иштерди жүргүзүп атабыз. Коопсуздук Чүй облусу коопсуздук аймак болсун деп. Мынакей астыда дагы чоң бизде мараке жүрүп атат азыр. Бул жерде курултай өткөн жатат, элдик курултайыбыз. Ага дагы биз коопсуздугун камсыздоо багытында иштерди алып барып атабыз. Мына аэропорттон биздин конокторубуз келип, мейманканаларга, жатаканаларга жаткан жерлеринен бүт баарына тиги биздин өзүнүн кызматкерлери менен ал жерде тиги жогорку деңгээлде өткөрүүгө биз даярбыз деп айтып кетмекчимин. Урматтуу Сапарбек Тилекович, негизи эле мынакей статистикалык маалыматтарды 10 айдыкын көрүп атасыздар. Былтыркы жылга салыштырмалуу канчалык деңгээлде баягы ушул айтылып аткан көйгөйлөр азайдыбы же көбөйдүбү? Былтыркы жылга салыштырмалуу биздики статистикабыз өзгөргөнүнө байланыштуу. Бул жерде салыштыруу оор болуп кетет. Бирок негизинен көп нерселерибиз тиги бизде быйылкы могу иш аракеттер жүргөнүнө байланыштуу кылмыштардын бети азайды деп айтып кетсем болот. Рахмат. Анда суроону Мирланбек Мухаммед Ураимович сизге жөнөттөйүн. Ушул эле суроо 10 айлык сиздер жетектеген тармактагы көрсөткүчтөр кандай болду?
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыз урматтуу Чүй областынын жашоочулары. Мен биздин жетекчи Сапар Тилекович айткан маалыматка да кошумчалап кетсем, мына бизде 7786 кылмыш иши козголуп атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу 22950ге аз болуп атат. Бул бирден бир себеби азыр бизге кылмыш ишин козгоо институту киргенине байланыштуу ошого азайды. Андан тышкары кылмыштын бетин ачуу боюнча 4827 кылмыштын бетин ачып, 55,1% биздин кылмыштын бетин ачуу көрсөтүлүп жатат. Бул башкы прокуратуранын статистикалык маалыматына таянсак. Ошону менен бирге айтып кетерибиз, биз Чүй областы өзгөчө көңүлдүү оор жана өзгөчө оор кылмыштарга жана мүлк кылмыштарга каршы жумушту жүргүзүп жатабыз. Адам өлтүрүү фактысын айтып кеткендей, азыр бизде өндүрүштө жалпы 53 өндүрүштө болсо, ошонун азыр биз 38 кылмыш ишин сотко жөнөтүп, калган иштер боюнча тергөө аракеттери жүрүп атат. Азыркы учурда бизде ачылбай калган адам өлтүрүү факты боюнча 2 кылмыш иши тергөө жүрүп атат. Бул боюнча ишмерчемдер түзүлүп, тажрыйбалуу кызматкерлер кирген. Бул буйрукка ошол боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Ошонун менен эле биз чек койбой, мурда жасалган кылмыштардын да бетин ачуу боюнча жумуштарды жүргүздүк 10 айдын ичинде. Себебинде мына мисал катары айтып кетсек, 2013-жылы 2 жараныбыз белгисиз себептерден жоголуп кеткен. Бул боюнча биз адам урдоо фактысын козгоп, жумуш жүргүзүлгөн. Мына быйылкы жылы Ысык Ата районунун территориясынан, аймагынан алардын денелери табылып, кылмыш боюнча 2 жаранды жоопко тартып, азыр сот өндүрүшүндө каралып атат. Ошону менен эле бирге айта кетсек, денеге оор залал келтирүү фактылары боюнча да жумуш жүргүзүп атат. Бул денеге оор залал келтирүү боюнча 17 кылмыш тергөө жүргүзсөк, анын болгону азыр 1 кылмыштын бети ачылды элек, ал боюнча да жумуштарды жүргүзүп атабыз. Ошондой эле зордуктоо, каракчылык кылмыштар боюнча жумуштарды жүргүзүп, алар боюнча жумуш алып барып атабыз. Ошону менен эле белгилей кетсек, бул Чүй областында эң бир көйгөй жараткан бул жер боюнча алдамчылык фактылары боюнча маселелер болуп атат. Алдамчылыктар боюнча бизде 249 кылмыш иши козголгон, ушул жерге байланыштуу. Алар боюнча биз кылмыш иштерин тергөө жүргүзүп, азыркы учурда 186 кылмыш ишин соттук өндүрүшкө кетирдик. Азыркы учурда калган кылмыш иштери боюнча дагы жумуштар жүргүзүлүп жатат. Рахмат. Сапар Тилекович, сизге суроо узатсам, мынакей сиз башында статистикалык маалыматтарды айтып өзүңүз өтө маанилүү сөздү козгоп кеттиңиз. Бул коомчулукка жана ошондой эле Чүй эмес, жалпы кыргызстандыктар үчүн коомдук кабылдамалар тууралуу. Ошо кеңирээк токтолуп кетсеңиз. Коомдук кабылдамалар кайсы күндөрү, кай жерлерде иштейт? Жарандар кантип кайрылса болот? Кандай бир иш графиги барбы? Байланыш телефондору барбы? Ошончо маалымат берип кетсеңиз. Жана жогоруда белгилеп кеткендей, бул жерде бизде 8 коомдук кабылдамалар жүрүп атат. Бул жерде айыл өкмөттөрдүн акимдер бекитет, графигин түзүп, айыл өкмөттөрдү алыска аймактарга чыгарып атабыз. Бул жерде акимияттардын тиги адистери менен, биздин адистери менен ошол жердеги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен чогуу биргеликте чыгып, социалдык ар кайсы айылдын өзүнүн маселелери бар да, ошого карата байланыштуу биз дагы ал жерге өзүнүн кызматкерлерибизди жиберип, ал жерде мынакей 126 суроолор болду. Ошо эл кайрылган нерселердин биз тиги жоопту берип, тийиштүү мекеме уюмдарга жибердик, кайра каттарын алып, тиги жарандарга жообун берип атабыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, мынакей Чүй облусунда бардык аймактарында жергиликтүү бийликтер жана ошондой эле ички иштер министрлиги тарабынан, Чүй облусунун башкармалыгы тарабынан коомдук кабылдамалар иштеп атыптыр. Эгерде кандайдыр бир ушу ички иштер багытындагы суроолоруңуздар же болбосо кандайдыр бир чечилип аткан маселеңиздер болсо, жеринен чечүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экен. Аны сиздер ошондо кайсыл райондун акимияты болсо, же болбосо кайсыл айыл өкмөткө караштуу болсоңуздар, тизмесин карап көрүп, ошол график менен ишиңиздерди бүтүрүүгө мүмкүнчүлүктөр табылат экен. Бул өтө маанилүү жана жакшы. Эскертетейин, түз эфирдеги айтылып жаткан ушул ички иштер, тактап айтканда ушу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына суроолоруңуздар болсо 670191 стандарт бересиздер. Ал эми WhatsApp аркылуу 670191 жана 0500 менен башталат. Өз пикирлериңиздерди салсаңыздар, биз бул жерден урматтуу конокторго берүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Келип түшүптүр, мүмкүн болсо мен суроолорду берип коеюн сиздерге.
0500 930 акыркы сандарын айтпай эле коеюн. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалаптыр. Урматтуу коноктор, ийгилик сиздерге каалайм, ишиңиздерге ийгилик. Чындыгында эле Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы жакшы иштеп жатат деген маалымат келиптир телекөрүүчүдөн. Рахмат. Дагы бир суроо. Дагы өтө маанилүү. Мынакей сиз жогоруда айтып өттүңүз, Сапарбек Тилекович, бул коопсуздук аймагы. Ушул боюнча маалымат берип кетсеңиздер да, мынакей 3000ге жакын камералар иштеп атат деп айтып өттүңүз. Анын баардыгы эле иштеп атабы негизи эле ушул коопсуз аймактагы камералар бир гана авто айдоочулардын гана баягы мыйзамды бузгандарын гана текшерүүгө мүмкүнчүлүк алабы, же болбосо ошонун тегерегиндеги болуп аткан кандайдыр бир мыйзам бузууларды да тартууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Бул да жакшы суроо айттыңыз, жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде мына 3000 деген камера бул тиги жеке ишкерлердики дагы тиги бүт уюмдардыкы азыркы мынакей закондор кабыл алынды. Ошолордун негизинде биз дагы биринчи өзүбүздөн баштадык. Өзүбүздүн имараттарга, өзүбүздүн жана кармоочу, убактылуу кармоочу жайларыбызга да койдук. Ал жерде ар кандай укук бузуулар болбосун деп биздин кызматкерлер тарабынан, ошол эле жарандар тарабынан, андан тышкары өзүбүздүн немелерибизге коюп, андан тышкары бул жерде дагы биз жергиликтүү бийликтер менен чогуу биргеликте мына тендерлер берилип, мына Токмок шаары, Кара Балта шаары азыр өзүнүн аймактык шаар деп туруп, коопсуздук аймак шаар кылып туруп, ал жерде дагы камераларды койдурганга азыр жылдын аягына чейин койдурабыз деп ишендирип берип элем. Азыркы күндө мынакей бизде 79 камерабыз иштеп атат. Жана жол коопсуздук ал боюнча дагы андан сырткары биз камераларды коюп атабыз. Адамдын бетин тааныган, өтө маанилүү тиги кооптуу жерлерге, мына базарларга, тиги эл чогулган жерлерге, ошол жерлерге биз тиги камераларды орнотуп, ал жерде 360 градус айланат, адамдын тиги келбетин таанып, неметип биздин МВДнын ички иштер министрлигинин тиги мониторлук борборуна кошуп, андан тышкары биздин өзүбүздүн дагы тиги немебизге, нөөмөт бөлүмүбүзгө кошуп, рооларга кошуп, ал жерде ыкчам маалыматтарды ошол жерде жеринен чечкенге аракет кылып атабыз. Бизге урматтуу телекөрүүчүдөн Русбек Учкеев дегенден Facebook аркылуу суроо келиптир. Уруксат берсеңиз сиздерге окуп берип коеюн. Ысык Ата районунда Новопокровка АМБ бар эле. Азыр бул аймактык милиция бөлүмү Киркшолк айылында көчүрүп салган. Эмне себептен Новопокровка айылынын аймагында жайгаштырып бербейсиздер? Новопокровка чоң жана көп улуттарды камтыган калкы бар айыл. Ушул маселеге көңүл буруп койсоңор, себеби жергиликтүү жашоочуларга ыңгайсыздыкты жаратып жатат дейт. Жооп берип коесуздарбы? Бул чын эле тиги биз айыл өкмөтүнүн жана МЧСнин тиги корутундусу негизинде тиги мурунку айылдык милиция бөлүмчөсү ал жерде авариялык акыбалга келгенине байланыштуу бөлөк тиги Люксембург айылына которгонбуз 14-жылы. Андан тышкары ал жерде айылдык кеңешинин чечими менен 14-жылы бизге тиги Лагуненко айыл өкмөтүнүн немесинде тиги Ленина 11 көчөсүндө бул жерге бизге жер тилкеси бөлүнүп берген. Азыр 900 квадрат метриндеги. Ошону биз тиги азыркы талапта 5 миллиондон ашык акча керек экен. Аны бюджет эсебинен сметага ылайык биз азыр бөлүнүшүн күтүп отурабыз. Ошол акча бөлүнсө эле ал жерге куруп баштайбыз. Андан тышкары мынакей азыр ошол жердеги демирчилердин биздин тиги Новопокровка айылынын демирчилерин менен чогуу биргеликте участкалык пункт ачканы жатабыз. Контейнерного типа, ошол тиги берки айыл өкмөтүнүн территориясында милицияларды тиги элге жакын сервистик тейлөө боюнча ишти алып барып атабыз бул багытта. Рахмат, урматтуу телекөрүүчү, сурооңузга жооп алды деп ойлойм. Дагы бир бизге WhatsApp аркылуу суроо түшүптүр. Дем алыш күнү унаа базарындагы жолдо унаа тыгыны жаралат. 1 саат убакытка чейин тыгында турабыз. Ошол маселени чечсеңиздер жакшы болот эле дейт. Туура. 0708 383 менен туура маселе көтөрүлдү. Бул жерде мынакей биздин да жетекчилик мында аябай катуу көзөмөлгө алдык. Жол кыймыл коопсуздук кызматы менен чогуу биргеликте биз мынакей Сокулук РОВДсы менен чогуу биз дагы иштерди алып барып атабыз. Мынакей мына мурунку суббота воскресенье болсо биз тиги ал жерди тазалап айыл өкмөтү менен чогуу биргеликте иштерди алып барып атабыз. Бул жерде жол ремонт болуп атат. Тиги жерде баягы тыгын болгон күндөрү ал жерде жанакы немеси иштебей калыптыр, базардын авторанеттин немеси. Ошого байланыштуу бизге тыгын болуп калды 1-2 саат. Ал жерде
көп жарандарыбыз ал жерде кыйналып калды. Эми ошону биз көзөмөлгө алдык. Жума сайын биз бул иштерди колго алдык. Негизи эле бул Чүй облусу боюнча ушул базардагы жолдун жээгинде жасалган базарлардын көйгөйү дайым эле кайталанып кетти. Ошол эле Сокулук районунда, ошол эле Кант шаарында бул маселе көйгөй бар да. Беловодский шаарында да, Кара Балта шаарында да ошол эле маселелер бар. Алар боюнча азыр биз көзөмөлгө алып, именно ушул базар күндөрү биз тиги иш-чараларды алып барып атабыз. Тиги кызматкерлерибизди дагы көбөйтүп, ошол күнгө графигин дагы которуп, иштерди алып барып атабыз. Рахмат. Дагы бир суроо келиптир. 0706-321 менен башталган абонентибизден саламатсызбы? Доверенность менен сатылган машинанын штрафы эмне үчүн саткан ээсине келет дейт. Бул боюнча жол коопсуздук кызматы боюнча азыр иштерди алып барып атабыз. Ал жерде азыркы немеде доверенность боюнча буну азыр тактап туруп азыр мен дополнительно берейинчи. Мен анда сиздин сурооңузду сөзсүз түрдө бизден урматтуу телекөрүүчү, мен сиздин сурооңузду Сапарбек Тилековичке номериңиз менен берип коем, андан кийин эфир бүткөндөн кийин такташып туруп сизге жообун беришет. Эскерте кетейин, эгерде бүгүн окубай алган суроолоруңуздардын баардыгы WhatsAppка түшкөн, мен Сапарбек мырзага өткөрүп берем. Андан кийин эфир бүткөндөн кийин ага жооп алууга сиздерде мүмкүнчүлүктөр болот. Дагы бир суроо келип түшүптүр, уруксат берсеңиз сиздерди тааныштырып коеюн. Здравствуйте, орус тилинде экен. Уважаемый Сапар Тилекович, меня зовут Олег Сергеев, житель города Кара-Балта. Подскажите мне, пожалуйста, кто должен урегулировать стихийную торговлю угля вдоль трассы, дейт. Уважаемый Олег Сергеев, со стороны милиции, согласно статьи 199 части 1, сооружение и организация на придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или установок рекламных щитов, панно, афиш, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами в отношении лиц, занимающихся стихийной торговлей углем вдоль трассы, составляется протокол о нарушении. В свою очередь могу добавить, что штраф на физических лиц за данное нарушение составляет 30 расчетных показателей, то есть 3000 сом. Работа в этом направлении. Мы неустанно, сотрудники ГОБДД и наши сотрудники совместно с местными органами, с антимонопольным комитетом проводим постоянно, рейдовые мероприятия проводим. Я могу подтвердить слова Сапарбека Тилековича. На самом деле по этому вопросу ведутся рейды. Наша телекомпания совместно несколько раз выходила. Вот вдоль трассы, начиная от Дордоя, заканчивая вот до Канта, был большой рейд как раз таки с участием ваших сотрудников. То есть по этому вопросу действительно работа ведется. Я могу как журналист вам подтвердить. Дагы бир суроо келиптир сиздерге. Урматтуу каалоо тилек экен Сапарбек Тилекович сиздерге. Чындыгында эле иштеп атасыздар. Суроо экен. Чындыгында эле иштеп атасыздар, бирок милиция кызматкерлери жетиштүү болуп атабы, кээ бир жерлерге чакырганда жетпей калган учурлар кездешип атат деген суроо келиптир. Туура суроо. Бизде дагы тиги азыркы жаңылык алуу багытында бул жерде элдин саны да көбөйдү. Бул жерде азыр ички иштер министрлиги менен чогуу биргеликте биз иштерди алып барып атабыз. Кызматкерлердин санын көбөйтүү боюнча, мына Сокулук боюнча бул маселе көтөрүлдү, Аламин району боюнча көтөрүлүп атат, Сыгата району боюнча көтөрүлүп атат. Элдин калктын санына байланыштуу биз дагы штаттык бирдиктерди карап атабыз бул боюнча. Өзүбүздүн ички резервтерден тиги кээ бир кызматтарды кыскартып, ал жерлерге ошол аймактарга биз кызматкерлерди берип атабыз. Туура суроо, бул боюнча иштер жүрүп атат. Демек, реорганизация бул тарапта жакшы жүрүп атат. Дагы бир суроо экен, окубай койбосоң болбойт, бирок бул сиздерге тийиштүү суроо эмес экен да. Саламатсызбы, урматтуу ишмер, сиздер ички иштер кызматкерлери деп жазыш керек. Сиздер Кара-Балтада көмүрдүн баасы 6000ден жогору болду. Кандай баа бере аласыздар дейт. Бул антимонополия кызматына тийиштүү суроо. Урматтуу 704-739 менен башталган. Чогуу иш алып барабыз, анын суроосун дагы биз маалымат беребиз. Бул боюнча дагы мынакей маалымат урматтуу Сапарбек Тилекович алды. Кудай буйруса, кызматкерлер менен акылдашып сизге жообун айтат. Бул чындыгында эле сиздерге тийиштүү суроо эмес. Дагы суроо келиптир, мен уруксат берсеңиздер окуп берип коеюн. Саламатсызбы? Bir ay murda түндө Аламин районунун Төмөнкү Аларчы айылында белгисиз автоунаа аял кишини сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. Ал аял жол кырсыгынан каза болуп калган. Айтыңызчы, автоунаа жана анын айдоочусу табылдыбы дейт. Бул тергөөгө байланышкан суроо экен. Мен айтып кетсем, bir ay мурун Төмөнкү Аларчы айылында
аялды белгисиз автомашина сүзүп качып кеткен. Ошол жерден көрүлгөн ыкчам тергөө иш чараларынын негизинде багыттамаларды берип, ишмерчемдерди түзүп, ошол эле күнү биз шектүү адамды кармаганбыз. Азыркы убакта баш коргоо чарасы камакка алып, тергөө жүрүп жатат. Рахмат. Дагы бир суроо, урматтуу Сапарбек Тилекович, бул сизге багытталган экен. Саламатсызбы мырза полковник? Гемин районунда жол кырсыгын азайтуу боюнча айрыкча жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткендер быйыл эле мына пешеходдон жөө жүргүнчү сүзүп кетүү фактысы боюнча 3 жол кырсыгы болду. Ошондуктан ГАИ кызматкерлеринин постун көбөйтүп берсеңиздер, ушул жагын көзөмөлгө алып берсеңиздер жакшы болот эле дейт. Себеби бул кырсыктар көп катталып атат деген 0709 менен башталган абонент жазыптыр. Туура суроо берип атат. Биз дагы мынакей анализ кылып, авария болгон көп жерлерге, мынакей биздин жарандарыбыз тиги каза болгон жерлерге азыр постторду коюп атабыз. Графиктерин өзгөрттүк. Мынакей 3 сменге чыгарып, азыр түнү менен күнү түнү азыр балдарыбыз иштеп атат. Бул жерде алар дагы ГАИ кызматкерлерин дагы, жол коопсуздук кызматкерлерине чогуу биз дагы кайгылуу кызматын да чыгарып берип атабыз жардамга. Ошо түнкү немеде, ошо азыркы мына президентибиздин дагы тиги талабы, өкмөт башчысынын да талабы тиги жол кырсыгын 50% азайтуу боюнча бүгүнкү күнү биз азыр 17% азайттык. Бул боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Бул немени да суроого биз дагы азыр немесин карап, постторду ошол жака жылдырабыз. Рахмат. Дагы бир суроо келиптир. Мирбек Маниясов дейт: саламатсызбы Сапарбек Тилекович? Мен Сокулук районунанмын дейт. Менин суроом Сокулуктун борборунда Глобус маркетинен баштап Сары Өзөн базарына чейин башаламан соода боюнча дейт. Ал жерде элдин өткөнүнө соодагерлер жолтоо болуп атышат. Анткени алар тротуарга туруп алып соода жасашат. Ошого атай 1-2 милиция кызматкерлерин бекитип берсеңиздер жакшы болот эле дейт. Макул. Бул дагы тиги баягы өкмөт башчысынын баягы тиги базарга барганда дагы ошондой замечание болгон бизге. Бул боюнча биз азыр тиги кайгылуу кызматы менен ошол жерде аймак тескөөчүлөр менен кызматтарды чыгарып атабыз. Ошол жерде андан тышкары ошол жергиликтүү бийликтер менен ошол Сокулук айыл өкмөтү менен анан акимият менен чогуу биргеликте иш алып барып атабыз бул багытта. Рахмат, Мирламек мырза, бул суроо сизге багытталган окшойт. Окуп коеюн. Добрый день. Я Мовчан Умют Ашимовна. В Чуйской области ГУДа рассматривается 2 уголовных дела по факту мошенничества против адвоката Мейманбаева Данияра и по краже, когда их передадут в суд или они так и останутся без результатов. Здравствуйте. Данное уголовное дело находится в производстве Следственной службы ГУДа Чуйской области. В настоящее время проводится расследование. По итогам будем принимать процессуальное решение. Рахмат. Дагы бир суроо Айдана Гүлчараевадан келиптир. Саламатсызбы, менин атым Айдана, Кара Балта шаарынын тургунумун. Менин суроом Кара Балта шаарынын номер 3-орто мектебинин жанында Чалдабар аялдамасынын жанында бир крутой жаран тротуарды ижарага алып, унаа токтотуучу жай орноткон. Мунун кесепетине мектеп окуучулары автоунаа жүрүүчү бөлүккө чыгып, авариялык абалды жаралып келет. Өз өмүрүн жана ден соолугун коргонучка салып жатышат. Ушундай учурларда кандай чара көрсө болот дейт. Каяга жооп берип коңуз? Бул боюнча мен жооп берип койсом, Кара Балта боюнча ошол жерде жергиликтүү мэриянын кызматкерлери бар. Ал жакка арыз менен кайрылса болот. Ошол эле учурда милиция кызматкерлерине да кайрылса болот. Бизде өзүм билемдик деген берене бар кылмыш жаза кодексинде. Ошол менен чечим кабыл алабыз. Негизи эле ушул бул маселе бир эле Кара Балтада эмес да, урматтуу Сапарбек Тилекович. Бул ушул эле Геминде же болбосо башка шаарларда, чоңураак шаарларда, Кантта, Кара Балтада көп токмокто катталып келет да. Ушуну кантип токтотсок болот да, чындыгы эле тротуарларды автоунааларын коюп коюшат, аялдамага автоунааларын коюп коюшат. Кантип токтотсок болот да, мыйзамды күчөнтүш керекпи деген суроо да. Аны биз карап көрөлү. Бул жерде дагы чын эле көйгөйлүү маселелердин немеси, бул боюнча биз чараларды көрүп атабыз. Штрафтардын протоколдорун түзүп жөнөтүп атабыз. Андан тышкары тиешелүү мекеме уюмдарга дагы жанакындай тротуарларды ээлеп алган, мыйзамсыз ээлеп алгандар боюнча дагы иш чараларды жүргүзүп атабыз бул боюнча. Рахмат, Мирламек мырза, бул суроо сизге багыштуу окшойт. Токмок шаарындагы Абасовдун өлүмү боюнча иштер жүрүүдөбү же токтоп калдыбы дейт. Бул боюнча ар бир иш боюнча бир 2 айлык мөөнөт срок болот. Ар бир кылмыш иши боюнча тергөө жүргүзүү боюнча. Ошол 2 айлык тергөө учурунда тергөөнү жүргүзөбүз. Андан кийин биз кылмыш процессуалдык кодекстин негизинде кылмыш иши убактылуу токтотулуп, ошонун негизинде биз ыкчам
кызматкерлерге, башка кызматтарга тергөө поручение, следственный порученияларды жөнөтөбүз. Ошонун негизинде жумуштарды алып барып жатабыз. Азыр жумуш жүрүп жатат. 0962-70 менен башталган абонент жазыптыр. Бул деле сиздерге кабыл тилек экен. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сиздер болбосо биз Кыргызстан демократ мамлекетинен преступник мамлекетине өтүп кетмекпиз. Ишиңиздерге ийгилик, милиция кызматкерлерине алкыш деп сиздерге жөнөтүптүр. 0960-23 менен. Негизи эле чындыгында эле баягы мен да бул телекөрүүчүнүн айтканына кошулуп кетмекчимин. Сиздер бар жерде тартип сакталып келет да. Ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат. Биз баягы чүй жергеси биягы Бишкек Ош баягы эң чоң стратегиялык жолдо биягы Бишкек Торогарт жолунда жайгашкан. Айылдарыбыз бар, негизи эле аябай чоң да биздин жолубуз. Маанилүү жолдор, стратегия. Анан айтсаңыздар, ушул жерлерде сиздер бар жерлерде, ошо маи кызматкерлери турган жерлерде сөзсүз түрдө авто айдаган баягы адамдар мыйзамды бузбаганга аракет кылышат деле, себеби жок жерден баягы учуруп айдап башташат да. Ошол себептен коопсуз шаардын жана камераны коюп атканда ошону сиздер мындай баамдап байкап туруп, мониторинг кылып туруп коесуздарбы? Ооба. Бул жерде дагы биз тиги анализ кылабыз, баарын бир сыйра текшерип, анан кийин гана тиги ошол коопсуздук шаар, коопсуздук жол эрежесине карата, ошолорго тиги эл аралык стандарттарга карата ошол жерлерге биз камераларды орнотобуз. 0795-тен башталган бизге абонент жазыптыр. Пенсияга чыккан кызматкерлерди кайтадан алабыздарбы дейт. Башка айтканда сиздердин кызматкерлер. Бул боюнча биз тиги 55 жашка чейинкилер 55 жаштан баштап ага чейин жаш болсо, жашы жете элек болсо, биз тиги конкурс өткөрөбүз, конкурска катышып, ал жерде кайра кызматкерлерди алабыз. Кандай кызматтарга отуруша алат? Немесине карата, өзүнүн жөндөмүнө карата. Ал жерде конкурсный комиссия карайт, ал жерде и рекомендация берет, ошого карата биз кызматка дайындайбыз. Тергөө кызматы биз мынакей быйыл биз конкурстук комиссия өткөрдүк. Ал жерге 200-кө жакын жараныбыз катышты. Мынакей кечээ күнү эле буйрукка кол койдук. 67 жараныбыз бизде мынакей университеттерде, академиябызда бүтүп келген, мурун милиция кызматында, бөлөк кызматтарда иштеп, тиги кандай ар кайсы жүйөлүү себептер менен жумуштан чыгып, азыр кайра конкурска катышып, мынакей 220 кишини биз кабыл алдык, резервге киргиздик. Ошонун 220 кишисинен азыр биз тиги 60 кишини уже тиги орун таап, кызматтарга дайындадык. 0700-630 менен келген абонент суроо бериптир. Милиция кызматкерлеринин айлыгы көбөйдү дейт, ошол чынбы дейт? Туура, бул жерде тиги айлыгыбыз мына 1-ноябрдан баштап биздин айлык тиги 20 000 сомго көбөйдү. Муну ноябрь айында алдык. Андан тышкары бул тиги кошумча неме болуп кетти, доплата болду биздин айлыктарга. Андан тышкары мына Баткен облусуна тиги 20 000ден тышкары дагы кошумчалар тиги кошулуп берди. Ал жерде тиги 30 000дин тегерегинде 30 000ден өйдө акча алышат. Бул доплатабыз мына рахмат, өкмөт башчысы тиги резервтерден таап бизге тиги акча кошуп берди. Дагы суроо, урматтуу коноктор, эмне үчүн базарларда чөнтөкчүлөрдөн сакташ үчүн камералар коюлган эмес дейт? Бул жерде азыр мынакей базарлар эми менчик болгондон кийин анын ичине тиги биз неметип албайт экенбиз. Азыр аларга рекомендацияларды бердик. Законду аткаруу боюнча. Ал жерде азыр базарлардын ээлери камераларды коюп берип атышат. Тиги мынакей кечээ күндө Токмок базары 70 000 сомго камера койду. Андан тышкары мына Токмок шаарынын өйдөңкү Булак базарында дагы азыр иштер жүрүп атат. Мына бул жерде азыр тиги Москва районунун мал базарындагы камераларды эски аналоговый камералар экен. Алар дагы тиги санариптеги жаңы багыттагы камераларды койдурганга биз тиги сунуштамаларды бердик. Кара Балта шаарындагы базарларга да камералар азыр орнотулду. Алар тиги жергиликтүү РОВДга
кошулду да. Сөзүңүздүн башында сиз айтып өттүңүз 7700 быйыл 10 айдын ичинде баягы кылмыш катталды депчи. Анын 4800дөн ашыгы каралып ачылды. Андан кийинки мынакей дагы калып атат баягы 3000ге чукулучу. Ал иштер бүгүнкү күндө ал боюнча тергөө иштери же болбосо алар тергөө амалдары жүрүп атабы, негизи эле ушул багытта биз сөзүбүздү азыр жыйынтыктасак, себеби убактыбыз акырындап соңуна келип атат да. Бул боюнча мен кошумчалап кетсем, туура айтасыз, 7786 кылмыш иш катталса, ошонун 4827 кылмыш ишин бети ачылган. Азыркы өндүрүштө дагы тергөө жүрүп аткан иштерибиз бар. Азыр мөөнөтү бүткөндөн кийин кылмыш иштер боюнча тергөөнү убактылуу токтотобуз. Убактылуу токтотуп ал боюнча эле калып калбай, ал боюнча биз тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзөбүз. Эгерде кандайдыр бир шектүү адамдар кармалса, ал боюнча тергөөнү кайрадан жандандырабыз. Бизге дагы 0708дан башталган абонент жазыптыр. Сиздер бар, тартип бар, ишиңиздерге ийгилик каалайм деп. Негизи эле мен байкап атам, чындыгында эле акыркы жылдары ушу ички иштер кызматкерлерине жалпы жарандардын мамилеси жана сиздерге болгон сый урмат абдан көбөйүп келет да. Бул эмнени аныктайт? Бул чындыгында эле жумушуңуздарды так жана мыйзам чегинде аткарганыңыздардан кабар берет. Мына телегөрүүчүлөрдөн бир нече жолу ушу каалоолор да келип атат да. Дагы бир суроону берип коеюн, орус тилинде экен. Здравствуйте, когда вы берете запрет на установку багажника, чтобы получить разрешение, я должен заплатить деньги за переоборудование машины, дейт. Бул эми мыйзамда каралган, это законом предусмотрено. Бул сотрудники ГОБДД бул жерде аны немечи керек го. Уважаемый абонент, начинающий с номера 0708-471, я ваш вопрос передам Сапарбеку Тилековичу. Он обязательно возьмет под свое внимание и наверняка через несколько дней вам обязательно ответят. Биздин убактыбыз акырынан соңуна келип калды. Урматтуу коноктор, Сапарбек Тилекович жана ошондой эле Мирланбек Мухаммед Ибраевич, уруксат болсо сиздерге эркин микрофон берейин. Айтылбай калган жоопторго же болбосо суроолорго сунуштарыңыздар болсо сиздерге телегөрүүчүлөргө кайтарсаңыз болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу Facebook баракчасында катышуучулары, мына жакшы суроолор берилди. Муну эми убакыт тардыгына байланыштуу көп нерселерге жооп бере албай калдык. Бирок биз эшигибиз дайыма ачык. Милиция кызматкерлери эл мененбиз, эл менен чогуу бирдикте иштерди алып барабыз. Мына Чүй облустук коопсуздук аймак деп бизде кабыл алган. Ушундагы бизде силердин жардамыңыздар менен чогуу бирдикте алып барабыз деп ойлойм. Бул жерде эл менен чогуу бир жумуш алып барсак, биздин тиги коомубуз таза болот деп ишенип кетем. Рахмат барыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга. Сиз Мирланбек мырза. Урматтуу телегөрүүчүлөр, учурдан пайдаланып сиздерге бакубатчылык, өлкөбүздө ар дайым стабилдүүлүк, туруктуулук болушун, ошондой эле барыңыздарга чың ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сапар Тилбекович айтып кеткендей, биздин эшигибиз дайыма ачык. Кандайдыр бир суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Урматтуу коноктор, рахмат убактыңыздарды бөлүп бизге келип менин суроома жана ошондой эле жалпы биздин телегөрүүчүлөргө кенен маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздер алдыга жыла берсин. Ылайым эле Кыргызстанда баягы ошо сиздер көтөрүп келаткан ошо көйгөйлөр, маселелер азая берсин, кылмыштуулук жоголо берсин. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа аягына келип жетти. Биз менен чогууңуздарга ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.